Бекмамат Осмонов атындагы Жалбат мамлекеттик университетинин Жалбат коллежинин табигый техника бөлүмүнүн мугалими Өмүрбекова Эльвира. Предмет — кийимди модельдөө, көркөм жана жасалгылоо. Окутуучу — Өмүрбекова Эльвира. Тайпа — МК-17. Студент — Абдумомунова Гүлшайыр. Тема — классика, спорт жана фантазия стилдери. Классика, спорттук жана фантазия стилдери 20-кылымдын башы тарыхка арнуу стиль жаңы искусство деген аталыш менен кирет. Анда форманы жана кездемени тандап алуудагы эркиндик жарыяланат, жаңы эркин кийим пайда болот. 20-кылымда костюмдун форманын өнүгүүсү кийимдин формасынын негизги стилдик чечимин иштеп чыкты. Алар — классика, спорт жана фантазия стилдери. Спорттук стиль — активдүү кыймылды камсыз кылуучу, формалары бөлүктөргө бөлүүчү сызыктары бастырып тигилген тиештери менен мүнөздөлөт. Классика стиль. Классика стиль үчүн формалары бүтүндүгү, көлөмүнүн адамдын фигурасынын пропорцияларына туура келүүсү менен мүнөздөлөт. Фантазия стиль. Фантазия стиль формалары жана бөлүктөрү, татаал конструкциялары, күтүүсүз тегиштери, кооздуктарынын ар кылдыгы менен мүнөздөлөт. Мода. Мода адегенде 17-кылымда Лондондо жаңы көйнөктөр, алардын кийүүнүн каада-салттары, кол эмгекти, үйүндөгү бейпил даңк тууралуу баяндаган. Ырасында мода эле мурда эле пайда болгон болчу. Мода айрым бир адамдын эле эмес, көчөнүн да, шаардын да, өлкөнүн да образын калыптандырат.